Assalomu alaykum, urmattu Eldor Daliyev YouTube kanalının körmandары, urmattu dostor, bilimge kızıkkan bardık jarandar. Bugün sizler üçün en kızıktуу video sabak bolot. Kommentariye köp suroolor түштү. Suroolordu negizинен telefon kızıp jatat, telefondun zaryatın жакшы сактоо үчүн кандай функциялар бар, жаңы функциялар, ушуларды үйрөтүңүз деген комментарийлер көп түштү. Бүгүнкү видео ушул сиз билбеген сырлар боюнча болот телефондун. Ушул телефонуңузду кызып кетпестиги үчүн жана зарядты көп убакка жетүүсү үчүн 3 жаңы функцияны үйрөнөбүз. Бул жаңы функциялар. Эгер даяр болсоңуз, биз видеону баштайбыз. Биз колдонгон телефон бул Redmi телефону. Көпчүлүгүбүз Redmi телефонун колдонсок керек, менин оюмча. Samsung колдонгон досторубуз дагы бар экен. Алар үчүн дагы Кудай кааласа видеолор даярдап чыгарабыз. Эмне кылабыз? Биринчи функциясы бул телефондун заряды көп убакытка жетүүсү жана кызып кетпестиги үчүн биз мына настройка бөлүмүнө киребиз. Бул жерде питание и производительность деген бөлүмгө киребиз. Питание и производительность. Биринчи жолу бул ушул жерде сиз оптимизировать дегенди басып, зарядыңызды оптимизация кылышыңыз мүмкүн. Андан кийин ушул жерде экономия энергия деген бөлүмү бар. Ушул экономия энергияны сиз күйгүзүп койсоңуз болот. Ушул учурда азыр чыгарат. Мына күйгүзүп коебуз, канча убакытка жетет экен? Мына 43 саат 10 минутка телефондун заряды жетет. 67% менен. Көрдүңүзбү? Бул функцияны билишиңиз мүмкүн, бирок эсиңизден чыгарып койгон болсоңуз керек. Азыр жаңы функциялар үйрөтүлөт сизге. Албетте бул функцияны заряд керек учурда күйгүзүп койсоңуз болот. Экинчи функция. Бул телефонуңуздун заряды 20% же 15% калган учурда албетте өз убагында зарядка коюңуз жана заряд толук болгондон кийин гана алыңыз. Мисалы 99% болду, зарядтан алыңыз. Кээ бирлерибиз телефонду көп убакыт зарядка коюп коебуз жана бул дагы телефондун аккумуляторун, батарейкасын иштен чыгуусуна себепчи болот. Андан кийин азыр сиздер менен кийинки үйрөнүүчү функция бул контроль активности деген бөлүмгө киребиз. Аз гана күтөбүз, загрузка болот бул жерде. Ушул жерден системный приложенияларды фоновый режимде иштөөсүн токтотуп коебуз. Ошол учурда телефондун заряды көп убакыт бизге кызмат кылат жана кызып кетпейт. Ал үчүн 3 точкага киребиз жана системный приложенияларды ачабыз. 3 точкага басып, показать системные приложения. Андан кийин бул жерде ачылды мына системный приложениялар. Булар негизи браузер, галерея, диктофон, календар жана көчүрүп алган бир канча программаларыңыз болуусу мүмкүн. Бул жерде мен мисал катары галереяны сиздерге көрсөтөм. Галереяга кирип, бул галерея фоновый режимде иштейт. Телефонуңуз мисалы мына интернет күйгүзбөсөңүз дагы заряд алат. Бул программа иштей берет. Галереяны сиз кааласаңыз жесткое ограничение, кааласаңыз мягкое ограничение койсоңуз болот. Мен азыр мягкое ограничение коюп койгом. Бул телефондун зарядын көп убакытка жетүүсүнө себепчи болот. Экөөсүн бирин сунуштайм. Кааласаңыз жесткое ограничение, кааласаңыз мягкое ограничение коюп коюңуз. Нет ограничениеде турбасын. Кээ бириңизде умный режимде дагы турган болуусу мүмкүн. Андан кийин бул жерде телефондун өзүнүн программасынан дагы мисалы календарды дагы кирип, кааласаңыз мягкое ограничение, кааласаңыз жесткое ограничение коюңуз. Себеби булар анчалык фоновый режимде иштөөсү талап кылынбайт. Фоновый режимде булар эгер нет ограничениеде турса, фоновый режимде иштеп,
телефонуңуздун зарядын көп талап кылат. Ошол нерсеге жакшы көңүл буруңуз. Андан кийин чыгабыз. Ушул жерден издеп табып, өзүңүз кандай режимге коюуну белгилеп алыңыз. Умный режимде турат экен камера. Мягкое ограничение коюп коебуз камераны. Белгилеп чыгасыз. Мен сиздерге сунуштайм. WhatsApp, Imo, Telegram, TikTok, Instagram, Messenger бул социалдык баракчаларды настройкасына тийбей эле коюңуз. Себеби алар умный режимде же нет ограничение тура берсин. Эгерде сиз буларды жесткий ограничение коюп койсоңуз, сизге келген SMS-тер кечигип келиши мүмкүн. Ошондуктан социалдык баракчаларда настройкасына тийбегениңиз жакшы. Мисалы, калькуляторда дагы мягкое ограничение турат. Келиңиз ушул калькуляторду жесткий ограничение коебуз. Окей. Фоновый режимде, демек, бул иштебейт. Телефондун заряды бизге жакшы кызмат кылат. Урматтуу достор, биз сиздерге бүгүнкү кыскача видеодо ушул 3 функцияны үйрөтөйүк деп пландадык. Биз ойлойбуз, бул биринчи, экинчи функцияны жакшы билишиңиз мүмкүн. Үчүнчү функцияны эми үйрөнгөн болсоңуз, практикада колдонуңуз жана натыйжаны көрүңүз. Эгерде бул видео сиздер үчүн пайдалуу болгон болсо, биз абдан кубанычтабыз. Бул видеону досторуңуз менен дагы бөлүшүңүз. Алар дагы телефонду туура колдонууну үйрөнүшсүн. Биз абдан кубанычта болобуз. Видео жаккан болсо лайк басыңыз, комментарийге өзүңүздүн пикириңизди калтырыңыз. Эгер видео жакпаган болсо дизлайк басыңыз. Комментарийде кандай видеолорду күтөсүз? Жазып коюңуз. Биз албетте бош убагыбызды даярдап чыгарганга аракет кылабыз. Барыңыздарды урматтоо менен Элдор Далиев. Кийинки видеолордо көрүшкөнгө чейин сак саламатта жүрүңүздөр. Ийгилик.